Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы 9 май жеңиш майрамына арналган турнир Чолпон Ата шаарында өтүп жатат. Бул чыгарылышта жогорку лиганын жана 1-лиганын жарым финалдык оюндары качан болот? 2-лиганын финалына кимдер чыкты? 9 май турниринин байге фонду канча сом болот? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Бүгүн 6 майда 2-лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Биринчи беттеште Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Толук деген айылдан топтолуп чыккан жигиттер Ош облусунун Бүркүт командасын 3-0 эсебинде утуп алды. Бул оюнда Бекболсун Алтынбек уулу 2 салым салса, дагы бир олакты Даулет Бакиров ыргытты. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Oyun жакшы болду. Булар эми өз тайпасынан мыктылар болуп чыгышкан команда. Биз да өз тайпабыздан мыкты болуп чыктык. Буюрса оюн жакшы болду. Эң кыскасы кырсыгы жок, жакшы оюн болду. Алар да күчтүү команда экен, эми Оштун көбү жаш балдар экен. Келечектер алдыда жакшы жигиттер бар экен. Бекболсун жогорку лигадан оюн көрсөтүп келген оюнчусуң да 2-лига жеңил эле болот экен, кандай экен? Эми оюну мындай жеңил эле болот, просто улактан 80% ат ойнойт да өзүчү. Анан 2-лигада аттары бышкан аттарында эмес. Мындай айтканда кыйын эле болот, өтө деле оңой эмес. Кыйын эле, ар бир оюн кыйын болуп өтүп калды азыр. Экинчи жарым финалда дагы Ош менен Жалал Абад облусунун командалары кезгилди. Тактап айтканда финалга чыгуу үчүн оюнда Казарман бийиктикти 6-5 эсебинде утуп алды. Казармандын курамынан Мирлан Байыш уулу мыктылыгын көрсөтүп 4 салым салса, Бакай Султан уулу менен Руслан Нурбеков бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Ал эми бийиктиктин курамынан Камбар Асыгалиев хет-трик жасады. Ошондой эле Аскат Алишеров менен Дин Мухаммед Икрам уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Эртең 7 майда жарым финалдык оюндар болот. 1-лиганын жарым финалы. Саат 12:10 Алтын Альянс Ысык Ата менен Күч Снайт. Саат 13:15 Каракулжа Талас менен ойнойт. Жогорку лиганын оюндары 2 жарымда башталат. 2 жарымда Достук Сары Өзөн менен ойносо, 3 жарымда Ынтымак Намыс командасы менен ойун алып барат. 2-лигада ким чемпион болот? Ал эми 1-лига менен жогорку лигада кимдер финалга чыгат? Ой пикир калтыргыла. Көк Бөрү Федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутов мелдешке байге фондун табуу кыйын экенин айтып берди. Ошондой эле бул турнирге канча сом бөлүнгөнүн дагы сөз кылды. Биз ушул турнирлерди уюштурганда эң биринчи көйгөйлүү маселе бул ушул байге маселеси болот. Бюджеттен дээрлик аз акча бөлүнөт. Мисалга ар бир турнирди өткөзүш үчүн 5 миллиондон 10 миллионго чейин каражат талап кылынса, бюджеттен эми азыраак эле бир 20-30% гана бөлүнүп калат да. Анан бүгүнкү күндө мына 9 май улуу жеңиш майрамына жараша карата өткөзүлүп аткан бүгүнкү Көк Бөрү оюну боюнча турнир. Буга бюджеттен 3 миллиондун тегерегинде акча бөлүнгөн. Муну улуттук борбор тарабынан бөлүнүп атат. Андан сырткары биз федерация жетекчилиги президентибиздин фондуна кайрылып, президентибиздин атына, кабинет министрлердин атына жана жогорку кеңештин төрагасынын атына каттарды жолдогонбуз. Кудай буйрса алар дагы бул турнирди колдой турган болсо, эми ал белгисиз канча сумма болот. Бирок жылда ошол 3 эмеден где-то бир 1 миллиондон 2 миллионго чейин дагы колдоо тапчубуз. Быйыл дагы күтүп атабыз. Азырынча белгисиз. Көк Бөрү боюнча мелдештин байге фонду канча сом болуш керек деп ойлойсуз? Ой пикир калтырыңыздар.